балдарыбыз жумасына бир эле жолу 15 мүнөт телефон көрөт. Калган учурда бербейбиз. Сыналгыны дагы, телевизорду дагы чектеп көрсөтөбүз. Ойлочумун, эмнеге атам менен ойногон эмес? Эмнеге ойнобойт депчи. Атаңыз сизге кандай баалуулуктарды берди эле? Биз туура эмес кылып аткан жокпузбу депчи. Себеби биздин ата-энелерибиз бизди биз туптура эле кылып атабыз деп тарбиялаган да. Анализ кылганды билбейбиз. Бир маалыматты угуп калсаң, ушундай кылыш керек. Баланы англисче тарбиялаш керек. Жапондорчо тарбиялаш керек дей беребиз да. Аталар кызы бактылуу болсун десе, кызынын энесине аябай жакшы мамиле кылыш керек деп ойлойм да. Мирзат Муканов балдарына үнүн катуураак чыгарып урушабы деген суроо пайда болот экен. Аябай балаңа ачууң келип атканда балдарың колдорун кара депчи. Чын эле сонун иштей турган маалымат. Жубайыңыз менен келишпестик, пикир келишпестиктер жаралабы? Урушпай, талашпай сүйлөшүп алат. Андай жок да. Ошон камера үчүн ошентип айтып коеюнбу? Сизди талашышат дегеним, кыз деген атасына жакыныраак, анан меники, атам меники деген сыяктуу эмелер болот да. Ушуга бир сонун ыкма айтып берейинби? Ата болуу жоопкерчилиги кандай? Мына ушул темада бүгүн биз алып баруучу блогер, 3 баланын атасы Мирзат Муканов менен маектешебиз. Мирзат, саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы? Рахмат. Мирзат Муканов 2 кыздын жана 1 уулдун атасы, блогер, алып баруучу. Ал соңку убакта бактылуу жана ийгиликтүү инсанды чоңойтуу жөнүндө пайдалуу жана кызыктуу видеолорду бөлүшүп келет. Бул чыгарылышта биз ата менен бала ортосундагы баалуу сабактар, эмгекке болгон мамиле жана ишеним темалары жөнүндө сүйлөшөбүз. Мирзат өзүнүн ата катары тажрыйбасы менен бөлүшүп, бала чагын эскерип, балдарынан көргүсү келген баалуулуктары тууралуу айтып берет. Соңку айларда сиздин социалдык баракчаларда абдан кызыктуу, бир өзгөчө балдардын тарбиясына арналган, аларды чоңойтуудагы өзгөчөлүктөр жөнүндө жакшы бир контент чыгып атат. Сизде мындай тажрыйба кайдан пайда болду, бөлүшүп кетсеңиз? Биринчиден чакырганыңарга рахмат. Негизи эле мен башынан эле сезичүмүн, байкачумун. Балдарды тарбиялоодо бизде кыргыз аталардын орду азыраак да, мындай көп аралаша бербейт. Жада калса азыр биздин замандаштарыбыздын арасында дагы бар. Мен көрүп билип жүргөн замандаштарыбыздын арасында деле балдарымды жакшы мектепте окутуп атам, жакшы кийим кийгизип атам, жакшы адал тамак алып берип атам. Болду, калган апасынын иши дегендейчи. Анан бул туура эмес ой деп түшүнөм. Анан ошого байланыштуу мен балдарым менен видео роликтерди, кээде тамашалуу роликтерди чыгарып жүрчүбүз. Анан коммерциялык сунуштар болуп калат, алар менен иштешип жүрүп. Анан 5 кадам деген сонун долбоор бар. Бул Мендуру фонду эл аралык, анан биздеги Роза Отунбаеванын демилгелери фонду менен биргеликте ошо 5 кадам деген долбоордун алкагында кызматташып калдым. Ошонун алкагында сонун маалыматтар менен бөлүшүп турам. Мунун мен үчүн дагы эң чоң пайдасы бар, анткени мен бөлүшүп аткан маалыматтар бул бир нече балким жылдап изилдөөлөрдөн өтүп тастыкталган атайын адистердин чечими менен берилген кеңештер. Жөн эле жарыялабайм да, өзүм билип элечи. Анан ошол фонддордун сунушунун негизинде жарыяланып турат. Анан мен дароо эле макул болдум, анткени Роза Отунбаеванын демилгелери фонду менен буга чейин да кызматташканбыз. Аябай сонун долбоорлор чыгарат, өзгөчө кыргыз балдарды тарбиялоодо. Жана 5 кадамдын өзүнүн мындай слоган катары колдоном. Бактылуу жана ийгиликтүү инсан тарбиялоо үчүн кеңештер деп. Чынында сонун кеңештер. Анан биз ошону баягы ата-энелер жөн эле Инстаграмда баракта отуруп, эми кээ бирөө атайын аны окубайт да. Жөн эле Инстаграмда барактап баратып, ошону көрүп, бир пайдалуу маалымат алса деген тилек. Сонун үчүн эле видеолор абдан пайдалуу, мен дагы туруктуу көрөм. Бүгүнкү чыгарылыштагы ошол Роза Отунбаеванын демилгеси фонду менен Агахан фонду биргеликте ишке ашырып жаткан ата менен долбоорунун алкагында жүрүп жатат. Бул долбоор дагы сиз айткандай биздин коомдогу балдардын тарбиясындагы, балдарды чоңойтуудагы аталардын ролун жогорулатуу максатында иш жүрүп жатат. Жана бул долбоор азыр Нарын облусунда ишке ашууда. Анан сизден ошо айтып атпайсызбы, атанын жоопкерчилиги деп, аң сезимдүү ата болуу, ушул видеолорду тартууда сизге өзүңүзгө кандай пайда болду? Өзүңүзгө бир ачылыш болдубу?
эмне кайсы бир кеңешти бир колдонгондо чын эле ушундай турбайбы деген сыяктуу бир сезимдер, ачылыштар болдубу? Сөзсүз болот. Анткени мен жогоруда айтпадымбы? Бул бир нече изилдөөлөрдүн негизинде сунушталган маалыматтар да. Анан уулум менен кызыма алар менен видео тарткандай мындай аябай деле байкалчу эмес. Анан кичүү кызым видео тартканга жарап калды. Кыргыздын баягы ырымы бар го. Бетин көрсөтпөш керек, анан көз тиет деген сыяктуучу. Эми ошолорду колдон келишинче сактап атабыз. Эми биздин баягы өзүбүздүн менталитетке ылайыктапчы. Толук бетин көрсөтпөй, колдорун көрсөтүп. Анан айтайын дегеним жана сиздин сурооңузга байланыштуу. Ал ымыркайда ошого байланыштуу да сол маалыматтар келип атат да. Анан ошолорду тартып атып таң калам да, чын эле болот турбайбы депчи. Негизи бала тарбиялоо деген бул аябай жоопкерчиликтүү нерсе да. Изилдениш керек. Илгери болсо эми мүмкүнчүлүгүнө жараша тарбиялашкан, биздин өзүбүздүн бала тарбиялоодогу институт болгон. Анан азыр болсо мүмкүнчүлүк чоң. Интернетти ачсаң маалымат деген толтура. Анан ошолордун арасынан да эргип алышыбыз керек биздин диний көз карашыбызга, улуттук өзгөчөлүктөрүбүзгө байланыштууларычы. Анан мен сүйүнгөнүм ошол долбоордогу мага берилген маалыматтар, сунуштар биздин диний көз карашыбызга дагы, улуттук ой жүгүртүүбүзгө дагы туура келет, аябай сонун. Анан сүйүнүп калам кээде көчөдөн ата энелер, сиздей болуп кээ бир белгилүү замандаштарыбыз дагы сени көрүп атам, жакшы маалыматтар менен бөлүшүп атасың дешет. Кээ бир жаш ата энелер айтат, жакшы маалымат экен, биз да ушуну колдонуп атабыз депчи. Анан чынында айтайын дегеним, балдар менен иштеш керек экен. Мындай убакыт бөлүш керек экенбиз. Бизде көбүнчө эми баягы турмушка байланыштуу же жалкоолукпу, телефонду карматып коебуз. Сен мага тишпе, мен сага тишпейм деген мамиле болуп калып атпайбы? Анан ар кандай маалыматтар бар да, анда чектөө жок. Баары эле баягы телефонуна чектөө коюп бербейт. Биздики Кудайга шүгүр, эми бул мактаныш болуш керек азыркы учурда. Биздин балдарыбыз жумасына бир эле жолу 15 мүнөт телефон көрөт. Калган учурда бербейбиз. Сыналгыны дагы, телевизорду дагы чектеп көрсөтөбүз. Күнүнө ашып кетсе жарым саат. Сонун сиз ушу айтып атпайсызбы, кичүү кызым деп. Кайсыл видеону тартып атканда сиз байкадыңыз ошол бир кеңеш иштерин? Негизи жана сунуштарда жаш өзгөчөлүктөрүнө да жараша берилет да. Чынында эми 5 жаштагы балага тиешелүү маалыматтар ымыркайга туура келбей калат. Анан мен бирок эксперимент кылып көрдүм. 1 жаштан өйдө деген чегин көз жумуп эле. Менин балдарым жаш туура келбей калат экен. Бирөө 5,5-да, бирөө 8-де. Ошо кичүү кызым менен текшерип көрөйүнчү деп, жана кезек күтүүгө үйрөтүү да эң сонун маалыматтарычы. Мен эгер көрүп аткан ата энелер болсо сунуштап кетмекмин. 5 кадам деген баракчасы бар Инстаграмда, ошол жерде видеолор бар. Мен эле тарткан эмес, башка блогерлер тарткан, башка ата энелер тарткан, өздөрү бөлүшкөн сонун маалыматтар бар. Анан бир сунуш бар экен, кезек күтүүгө үйрөтүү. Бизде азыр чыдамыбыз жок го. Анан 1 жаштан өйдө экен чеги. Анан мен эксперимент кылып көрдүм. 10 айлык кызыма. Мисалы топту же топ болбосо колдо бар материалдар менен байпактан жасап алып деле ойноп көрдүк биз. Анан өзүн ыргытып, эми кел мага ыргыт деп ал ыргытат. Анан кайра күттүрүп туруп ага ыргытыш керек. Эми жөнөкөй тил менен айтканда. Анан бул учурда балада жана сенин кезегиң, эми мага менин кезегим деген нерсени үйрөнөт да. Анан эми бала ойноп атат да деп мани берген жокмун. Анан көл жээкте отуруп эле ушуну ойноп көрөйлүчү деп балдарым менен кошуп көрдүк да. Ошол сунушта айтылат, башкаларды да кошуп көрүп күтсүн депчи. Анан балдарым дагы тегерет ойносо кадимкидей күтүп атат да. Демек, бул мен мындай өзүм жон терим менен сездим деп айтылат го, билдим. Чын эле иштеген иштей турган маалымат экен. Чындап эле иш жүзүнө аша турган маалымат экен. Азыр кызым агасы менен, эжеси менен кадимкидей күтүп ойнойт. Анан балдарда баягы меники деген нерсе өнүгүп атат да, азыр бербейм меники деген нерсечи. Анан ошол ыкма менен деле көндүрсө болот экен берчи деп. Азыр бөлүшүп калдым, мурда бөлүшө элек болчу. Ушул улуу балдарыңыз менен тарткан видеолордо мен эстеп атам, азыр жанагы баланын өзүнүн кайсы убакта бактылуу болгонун, өзүнүн таануусуна жардам бере турган суроолорду бериш керек дегенчи. Ошондо дагы сиз үчүн менимче көбүркү маалыматтар дагы бир жаңылык болду окшойт да. Ооба. Сен кимге окшорсуң?
атага. Кай жериң окшош атаңа? Бетим, Дагы. көзүм, Сен өзүңдү кайсы учурда бактылуу сезесиң? сирер мага кийим сат бергенде. Ким сат бергендеби? Дагы. Дагы садикте апчытканда. Дагы сирер мага кафега алып барганда. Молодец. Дагы кызым. Сен сонун жакшы нерселерди айтып турбайсыңбы? Дагы сирер мени магазинде вкусняшкаларды алып бергенде. Бизде балким билбестик, балким биздин эң чоң жаңылыгыбыз балдар менен сүйлөшпөйт экенбиз да. Анан мен ошол 5 кадам долбоорундагы видеолорду тартып атып, өзүмө да сонун маалымат алдым да. Балдар менен чоң кишидей сүйлөш керек экен. Чоң кишидей сүйлөшсө, чоң кишидей ойлонот экен. Анан чын эле күлкүлүү болду, бирок билип алдым да, качан кайсы учурда бала өзүн бактылуу сезет. Ошондон жыйынтык чыгарса болот. Бала бир гана учурда бактылуу сезет, качан ата энеси жанында болгондо. Ата энеси аны менен чогуу иштесе. Телефонду берип коюп өзү бер жакта телефон кармап эмес, иштесе, сүйлөшсө, ойносо, дүкөнгө апарса, эң жөнөкөйчү эми. Сок сатып берсе, мисалы, өзүн бактылуу сезет, дүкөнгө апарып бир нерсе сатып берсе делечи. Ошондой жыйынтык чыгардым. Бардык балдар ошондой болуш керек. Ата энеси качан жанында болгондо өзүн бактылуу сезет. Мен ошондой суроо бердим да, кайсы учурда бактылуу сезесиң десем, мисалы, кафеге барганда дейт, ойногондо, дүкөнгө барганда бир нерсе сатып берсеңиз деп айтат да, эми баягы кыздардын өзүндө өзгөчөлүктөрү бар да. Андан башка деле мен таң калып калган учурлар болот. Кээде бизге пайдасы болот. Мисалы, улуу балама жети атасын жаттата албай жүргөм. Ошол 5 кадам долбоордо бар экен, өзүнүн жана айтып атпаймынбы, биздин диний көз караштарыбызга дагы, биздин менталитетибизге да аябай туура келген маалыматтар да, сонун. Ошонун аркасы менен балам жети атасын жаттап алды. Улутуң ким? Кыргызмын. Кайсы уруудансың? Бугу. Жети атаңды билесиңби? 9 атамды билем. Айтып берчи. Менин атам Мирзат, Мирзаттын атасы Асек, Асектин атасы Мукан, Мукандын атасы Ишенби, Ишенбинин атасы Алай, Алайдын атасы Мырзабатыр, Мырзабатырдын атасы Уша, Ушанын атасы Шералы, Шералынын атасы Шапак Батыр. Сенин атыңды ким койду эле? Чоң атам Кимдин атынан койду эле? Мырзабатырдын. Ал ким болгон? Мырзабатыр менин 6-чы чоң атам. Ал Батыр болчу. Балаңызга жашаган жери, тарыхы, дини, маданияты тууралуу көбүрөөк айтып беренге аракет кылыңыз. Болбосо, чоң ата чоң энесинен ата бабалары тууралуу кызыктуу окуяларды кенен айтып берүүсүн өтүнүңүз. Бул баланын бир үй бүлөнүн, жамааттын же коомдун мүчөсү экендигин жакындан таанып билүүгө шарт түзөт. Анан жөн эле аттарын эмес, балада кызыгуу пайда болот экен. Ал ким болгон? Эмне кылган депчи. Анан балам аркасы менен балага айтып бериш керек турбайбы, бул ата бабасын сурап атат да деп, анан өзүм да издеп, окуп көрүп, бул атаң мындай болуптур деп айтып берип атам да. Сонун нерсе, мунун аркасы менен балдар китеп окууга да кызыгат, жаңы маалыматтарды изилдөөгө кызыгат да. Эң сонун. Бирок балдардын жан дүйнөсүн түшүнүү үчүн, ошо эмпатияны өнүктүрүү үчүн өзүңдүн балалык кезиңдеги ошо бактылуу учурларыңды же болбосо кейиген, адилетсиздик болгон учурларды эстеш керек деп айтат го. Сиздин ошо балалык убагыңызда, балалык чагыңыздагы ошо балалыктын жыты же болбосо балалыктагы бактылуу көз ирмемдер дегенде сиз эмнени элестетесиз? Мен кыргыздарда көпчүлүк бала тарбиялоодогу үлгү деп коеюнчу. Ошол үлгүдө тарбияланган баламын. Чоң энем тарбиялаган көбүнчө. Атам менен апам жумуш иштешчү, убактымдын көбүн чоң энем менен өткөргөм да. Анан бактыма дейинчи, Кудай жалгап, чоң энемдин бир жашоодогу аябай өкүнгөн, жетпей калган максаты болуптур да. Ал максаты мугалим болуу экен, кенже класстаргачы. Анан ошого өзүн даярдап жүрүп, илгери ала качып кетчү да. Ошентип турмушка чыгып калып, мугалим болбой калыптыр. Ошол максатына жетпей калган экен да. Бирок бактыбызга деп атпаймынбы? Азыр дагы ата энем айтат,
биздин балдарыбыздын баарын эле ошо чоң энеңер тарбиялады депчи. Анан бирок ошол максатын биз аркылуу пайдаланыптыр да. Бир туугандарым баарын чоң энем тарбиялоого түздөн түз катышкан. Анан мен ошол нерсени эстейм. Чоң энемдин жанында отуруп алып ойноп отурганымды. Анан чоң энем ошо мугалим болом деген үчүнбү, анын үстүнө эски кишилер сөз байлыгы да укмуш болгон да, сонун жомокторду айтып берчү. Анан атын унутуп калдым, Ак кептер болуш керек. Бир сонун керемет чыгарма бар да, Элдигир болуш керек эле, жаңылбасам, эми авторун билбейм. Элдигир го дейм. Ак кептерим түтөбөйүн арманда. Ошол ырды уксам чоң энемди эстейм. Ошол ырды ырдап берчү эле. Ошол ырды ырдап берчү. Анан мактана кетейинчи. 1-класска баргычакты жадыбалды да жаттап туруп баргам. Чоң энем үйрөтүп койчу. Айылдагы нерселер эң жөнөкөй экен да көрсө. Тоолканадан барып жумуртка терип келебиз да. Ошолор менен үйрөтүп, алма терип келебиз да. Ошолор менен үйрөтүп, мына мынча алмаң бар, мен алып салдым, канча калды деп. Баарын визуально көрсөтүпчү. Анан эң сонун мектеп экен да. Мен чоң энемди көбүрөөк эстейм. Анан апам аябай сабырдуу киши, азыр келиндери дагы айтат, сиздин сабырыңыз бизге жугуштуу болсун депчи. Апамдын ошол учурун эстейм, тентек кылганда атамдан токмок жеп, апам болушкан. Сиз шок болчусуз анда. Ооба. Шок болчусуз экенсиз. Сиздин ошол балалык чакта сизди түшүнбөгөн, сиз ошондой учурлар болгон эмес окшойт анда, Түшүнбөгөн учурлар болгон. Бирок эми бул кемчилик деп эсептебейм да. Мен мисалы балдарым менен колдон келишинче көбүрөөк иштегенге аракет кылам. Мисалы жумушум башка региондо болуп кала турган болсо, айла жок, барыш керек болсо кыйылып отуруп барам. Көбүрөөк убакытты балдарым менен өткөргүм келет. Себеби баардык биздин муун, сиз дагы киресиз, биздин муундун өксүгү болуш керек булчу. Бизди тарбиялоодо аталарыбыз көп катыша алган эмес. Муну моюнга алышыбыз керек. Аталарыбыз кечирип койсун. Энелер тарбиялачу да. Анан менин өкүнгөнүм, ойлочумун, эмнеге атам менен ойногон эмес, эмнеге ойнобойт депчи. Анан эсимде бир тамашалап атама да күлөм. Мен эсимде бир 2-3 эле жолу ойногонубуз эсимде калганы жок. Ойносом апам менен ойночумун, балдар менен ойночумун, чоң энем жанында эсеп чыгарганды үйрөнчүм депчи. Өкүнгөнүм ошол. Анан азыр ойлоп көрсөм, биздин аталарыбыздын баары ошондой болуптур. Алар ошол учурдун түшүнүгү ошондой болгон да. Анан кээде ойлоп кетем, мен мисалы балдарым жанында көбүрөөк болгум келет, көбүрөөк ойногум келет, көбүрөөк убакыт бөлгүм келет. Мисалы телефондо аябай кызыктуу бир нерсе көрүп атсам да, эгер балдарым суроо берсе коюп жооп бергенге аракет кылам да. Анан мен бир нерседен корком. Балким биз туура эмес кылып аткан жокпузбу депчи. Себеби биздин ата-энелерибиз бизди биз туптура эле кылып атабыз деп тарбиялаган да. Бар ата-энелерди күнөө эле албайбыз, алар деле бул жашоодо биринчи жолу жашап атат да. Кийин биздин балдарыбыз ушинтип өкүнбөйбү, эмнеге ушундай кылды экен менин атам же апам депчи. Чоң атасына келип айтып атыптыр, ата мен стресс болуп атам, аябай чоң стресстесиз. Ой, сенде эмне стресс көп болсо тиги Wi-Fi'м өчүп калса керек депчи. Ошол сыяктуу. Ата өзү ушул уулдарга эркек кандай болоорун, кыздарга кандай мамиле кылыш керек экенин көрсөтө турган негизги адам болуп эсептелет экен. Сиздин атаңыз сизге кандай баалуулуктарды берди эле? Мен эң негизги баалуулугу атамдын эмгекке үйрөтүптүр да. Балдар жаман көрөт, ата-энеси жумшасачы. Атам мени көбүрөөк жумшачу. Кичүү баласымын. Анан улуу агамды баягы жана айтып атпаймынбы, көпчүлүк кыргыз үйлөрдөгү бала тарбиялоонун үлгүсү улуу баласын чоң ата чоң энеси алып алчу, менчиктеп алчу да, бербей койчу. Мен улуу агам ошентип чоң койгон. Анан мен кичүүсү болгонгу аябай жанында көбүрөөк алып жүрдү. Анан мен жана өксүк деп балким ашыра айтып алгандырмын, эми алар ошол мезгилде туура деп эсептеген да. Эмгекке үйрөттүр. Мен өзүнө да айтам, рахмат депчи. Мен кичинекей кезимде аябай жаман көрчүмүн. Анан кээде китеп окуп атсам тийишчү эмес, бир эле учурда тийишчү эмес. Эгер китеп окуп отурсам же сабак окуп отурсам тийишчү эмес. Калган учурда кичине эле бош болсом бир нерсе кылдырчу да. Анан эркектер жакшы түшүнөт. Ал мезгилде азыркыдай темир кескен шаймандар жок болчу. Балка менен, чоң балка менен койгулап
кесчүбүз да. Жалаң ошентип атам темир уста да. Жалаң ошону койгулата берчи, бош болсом жүрөм мону кесели деп элечи. Анан бирок ошол нерсесине рахмат айтам. Анткени мен дагы жашоодо ошол эмгектин бир темир усталыкты үйрөнүптүрмүн. Анан эң эсимде калганы менден улуу агам 18 жашында сууга чөгүп каза болуп калган да. Анан баягы адамдын жашоосунда аябай ойлонот экен да, бир нерсе түрткү болгондочу. Эми ал мезгилде мен чоңой эле калгам, бирок чоңоюп калган баласын ээрчитип алып, атам баягы өзүн өкүнүптүр да, ушул балдарыма мен сууда сүзгөндү үйрөтпөптүрмүн да депчи. Анан чоңой эле калганда болбой күндө эл жокто. Көпчүлүк айылдар мен көлдүк болгон менен көпчүлүк айылдыктарда эле биз кара сууга түшчүбүз. Бөлмө жасап алып. Анан ошол жерге терең жерине алып барып алып сууга сүзгөндү үйрөттү да. Анан мен деле аны түшүнбөптүрмүн, эми өспүрүм курактабыз. Анан көрсө азыр ойлонуп атам, өзүм ата болгондон кийинчи аябай өкүнүптүр да. Мен мурдакы мындан улуу балама сууда сүзгөндү жакшы үйрөтсө балким аман калат беле деп ошону аябай мындай берилип бир жайы бою үйрөттү эле да. Анан эгер бирөө келип бутуңдан тартса мындай тепкенди билесиң депчи. Анан ошондон улам мен балдарым баскандан баштап сууда сүзгөндү да кошо үйрөттүм да. Ну, атаңыз анда сиз менен өзүнчө ойнобосо да эң негизгисин кийинчерээк баягы заман өзгөрүп, замандын талаптары да өзгөрө баштаган. Негизи адам жашоосу деле, бала тарбиялоосу деле, үй бүлөлүк баалуулуктары деле заманга жараша өзгөрүп турат экен да. Эми күнөөлүүбү? Ошол мезгилдин аталары жана айтып атпаймынбы? Ошол мезгилдин аталарынын баары ошондой болгон. Анан кийин мүмкүн заман өзгөрүп, талаптары башкача боло баштаганда көрсө мындай кылыш керек турбайбы деген да. Биз деле ушинтип атпайбызбы? Ооба, балам балалуу болгондо билесиң болуптур да. Сиздин видеолорду, социалдык баракчаңызды карап отуруп, деги эле ушу сиздердин үй бүлөдө балдар шоктук кылабы, ыйлайбы, неге эле Мирзат Муханов балдарына үйүнүн катуураак чыгарып урушабы деген суроо пайда болот экен. Сиздер ушунчалык балдар менен алардын оюн билгенге, аларды түшүнгөнгө аракет кылганыңар видеодон деле байкалат да. Постторуңуздардан деле. Анан сизди ачууланткан учурларда кандай реакция кыласыз? Ачуулантат да. Биз келинчегим экөөбүз кээде тамашалап калабыз. Могул үчөө жок болсо биз урушмак эмес окшойбуз депчи. Көпчүлүк түгөлөр ошондот го, балдардын айынан урушат экенбиз депчи. Бирок балдар жок болсо жарашпайт да болчусуң. Жарашпайт бирок, Ооба. анысы бар. Биз бир жолу Түркиядан, ошо түрк досторубуз келип калды. Анан кыргыздын нукур адамдары бар бир ашканада сыйлап атабыз. Балдарыбыз кичинекей да, бирок аябай таң калышты да. Силер балдарыңарды эмне кылып көндүрүп алгансыңар? Айтканыңарды угат экен. Отур десең отурат экен, жок болбойт десең макул болот экен депчи. Анан биздин кыргыздарда көп эле ошондой го, жок болбойт деп тыйып үйрөтөбүз да. Анан билбейм, кээ бир ата энелерди көрүп күлкүм келет. Жана баланы деген баланча жашка чейин такыр тийишпеш керек. Анан мынча жаштан кийин кулай жумшаш керек деген бир маалыматка мындай 100% ишенип албаш керек да, мындай иргеш керек го дейм да. Анан ошону биз негизи эле кыргыздарда азыр маалымат алуу билимибиз тайыз болуп атпайбы? Анализ кылганды билбейбиз. Бир маалыматты угуп калсаң, ушундай кылыш керек. Баланы англисче тарбиялаш керек, жапондорчо тарбиялаш керек дей беребиз да. Анан өзүбүздүн эле кыргыздын тарбиялоолорун, өзүбүздүн көз карашыбызга туура келген нерселерин тандап алсак болот да. Кээ бир биздин замандаштардын балдарына деле таң калам, аябай чалчаңдатып дейт го. Үстөлдүн үстүнө чейин чыгып кеткен болсо деле унчукпай карап, так же не надо дешип, так же нельзя дешет го. Анан биз урушабыз, жазалайбыз. Азыр минтип коркутуп алганбыз. Бир жумада бир жолу 15 мүнөт телефон көрөт дебедикпи? Анан мисалы баягы кызым курбу кыздарынан бир жаман сөздү үйрөнүп алган окшойт. Бул жумада телефонуңар жок болот дедик. Бул жумада ошо макул болушту. Макул деп агасына да айттык. Сен да көрбөйсүң, сен муну көзөмөлдөгөнүң үчүн депчи. Ошо сыяктуу нерселер менен кылабыз. Анан ошо майда нерселер менен жазалаш керек го эми балдардычы. Анан бир маалыматты окуп калдым эле, аябай балаңа ачууң келип атканда балдардын колдорун кара депчи. Чын эле сонун иштей турган маалымат. Ата энелерге да сунуштамакмын, аябай ачуусу келип атканда колун кара депчи.
бала атадан дагы же улуу агалардан, байкелерден дагы ала турчу касиеттери сөзсүз болот. Ал болуш керек. Экөөнүн орду тең бирдей. Ролевая модель деп айтат эмеспи? Ошону. Үлгү болушу керек. Туура. Кызды тарбиялоодо дагы. Мисалы, кызды тарбиялоо үчүн эми менимче энесине аябай жакшы мамиле кылыш керек. Кыз деген ошону көрүп чоңоюш керек. Могул нерсе туура эмес экен. Жашоодо мондай болуш керек экен депчи. Тилекке каршы бизде жана үй бүлөлүк зомбулуктар болот го. Ошолорду ойлойм да, кичинекейинен үй бүлөсүндө да көргөн, аны норма катары кабыл алып калган. Кыргыздарда байкуш энелер эмне деп кеңеш берет. Барган жериңе баш көтөрбө, кокуй, унчукпа. Ооба, өзүң көтөрүп кой, эркек деген ошондой болот дей берип, чыдап жүрүп байкуш кыздарыбыз зордук, зомбулук аябай эле кабыл калып атпайбы? Ошон үчүн болуш керек. Аталар кызы бактылуу болсун десе, кызынын энесине аябай жакшы мамиле кылыш керек деп ойлойм да. Сиздин аталык тажрыйбаңызда улуу балаңыз канчага чыгып калды? 8ге. 8ге чыгып калды. Ушул 8ге жаңы төрөлгөндөн баштап 8ге чейинки кайсы угураак сиз үчүн кыйыныраак болду? Кыйыныраак. Кээ бир байке досторубуз айтып калат, силердики азыр жыргал да балаңды алдап койсоң алданат депчи. Баары алдыда, чоңойгондо башталат депчи. Кыйынчылык деле болгон жок. Биз минтип келечегим экөөбүз ошо балдар жөнүндө көп сүйлөшөбүз. Окуйбуз ошо балдарга депчи, анан сүйлөшүп калабыз. Мисалы кээде минтебиз го, баламдын кичинекей кезиндеги видеолорун көрүп алып, сонун кез экен дейм да. Анан бир нерсени ойлойм, азыркы кези да сонун да депчи. Мисалы азыр 8де балким 15ке чыкканда, могу экинчи класс окуп жүргөн кезинде сонун болчу турбайбы дейбиз да. Анан ошондуктан негизи эле жашоодо учурдун жакшы жактарын алып, болушунча ырахат алып керек болсочу, жашаганга аракет кылыш керек деп ойлойм да. Анан бир нерсе, балдар кайра эле бала боло бербейт да, алардын бир курагы өтүп кетет, бүттү. Чоң киши болуп калат. Ошол учурда колдон келишинче көбүрөөк убакыт өткөрүш керек деп ойлойм. Мисалы, кээ бир тааныш, миграцияда жүргөн тааныштарыбызга да айтам да, балдарың чоңоюп кетмей болду, кел, эми жашоо турмуш ошондой, эмне кылсын, жумуш жок болсо акча табыш керек, бала бакырасын багыш керек, бирок колдон келишинче үй бүлөсүнүн жанында болгонго аракет кылыш керек деп эсептейм да. Мен мисалы ошону колдоном. Кудайга шүгүр, Кыргызстандамын. Биздин көп замандаштарыбыз бар да, балдарынан сырт сагынып жүргөндөрчү. Анан баягы тилейм, Кудайдан суранам, ошолор балдарын жанына келсе экен депчи. Ошолорго бул жакта өлкөбүздө сонун жумуш табылып калса экен деп. Биринчи бала жалгыз болгондо ооба көп мындай кыйынчылыктар деле жок, изденген, маалымдуулугу жогору ата-энелер үчүн деле оңой эле кетет экен. Анан кийинкиси төрөлгөндөн кийин кызганыч сыяктуу бир сезимдер пайда болот. Ошондой учурлар болобу жана андай учурлар болсо сиздер кантип алып көйгөйлөрдөн чыгуу аракетин көрөсүздөр? Бул көп ата-энелердин, бардык эле ата-энелердин проблемасы болуш керек. Биринчисин ал эгоист болуп көнүп калган болот, анын айткандай болот. Чоң ата чоң энеси дагы анын көзүн карайт. Анан экинчиси төрөлгөндө кызгана баштайт. Мен балдарым менен атайын отуруп алып кино көрөбүз, фильмчи. Анан Бос Молокосос деген бар го. Ошонун экинчисинде, жок, биринчисинде эле кызганат го, аябай сонун берилген да. Мен экинчи кызым төрөлгөндөн кийин экөө кырылыша баштаганда улуу балама ошону көрсөттүм. Эми ал өзүнүн балалык акылында канчалык түшүндү билбейм. Бизде жана айтып атпаймынбы, биз кыргызча тарбиялоонун деле моделин колдонобуз депчи, үлгүсүн. Кээде катуу айтып, болбойт андай деп уруштуруп, баарын колдон келишинче тең кылганга аракет кылабыз. Бизде кыргыздардан көптөр айтып калат го, жанагы ортончу балдарга эчтеке жок, улуусун жыргаган, кичүүсү жыргап эрке, мага эчтеке, чоңойгондо да эчтеке жок. Кийимди болсо улуу агамдыкын кийгем деген сыяктуу баягы ички таарынычтарын айтып алат го. Анан ошол нерсени болтурбаганга аракет кылабыз. Мисалы, жазаласак экөөнү тең чогуу жазалайбыз, анда экөөнгө тең жок депчи.
бир нерсе берсек, алып берсек экөөнө тең оп окшош алып беребиз. Бир нерсе кылсак дагы оп окшош, тептең. Бирок кээ бир учурда бирөөнүн эле күнөөсү бар болсо, экинчиси деле ошо биринчисинин күнөөсү үчүн жазаланып калышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Аны мисалы жана айтып атпаймынбы, кызым бир жаман сөз үйрөнүп алыптыр. Агасына да телефон бербей койдум депчи. Ага кичинекей жоопкерчиликтерди жүктөй бериш керек да балага. Ага мен мынтип айтам. Мектептен экөө бир мектепте окуйт. Анан экөө бат-баттан жолугуп калат. Тамак ичкене барганда да чогуу кошуна өстөлдө отурат экен. Анан биринчи жоопкерчилиги ошондой. Карындашын карап отуруш керек. Өзү тамак жеп, баягы чоңураак да биринчи жеп бүтөт. Анан карындашын карап, жебесе же деп айт деп ошо сыяктуу кичинекей жоопкерчиликтерди берем да. Анан эми балким мен туура эмес кылып аткандырмын. Кийин тиги биз деле биринчи жолу жашап атабыз да. Анан ошентип айттым да. Сен карындашыңды көзөмөлдөбөй коюп турсуң. Үйрөнүп алды депчи. Бул эркек бала үчүн керек деп ойлойм да. Эркек бала жоопкерчилик алганды билиш керек. Өзгөчө кыз бир тууган үчүн, өзүнүн кичилери үчүн, анан кийин ошо чоңоюп отуруп үй бүлөнүн жоопкерчилигин да алганга үйрөнөт деп ойлойм да. Бул өзүм эле баягы анализ кылып анан колдонуп аткан нерсе. Сиз ушу тарбиялоо ыкмаларын тандаганда жубайыңыз менен пикир келишпестиктер жаралабы? Мисалы сиз ушундай деп ойлосоңуз, жубайыңыз жок андай эмес, мындай кылсак болмок деген сыяктуу. Же бардык эле учурларда бирдей көз караштасыздарбы? Жок, биз баарын дайыма урушпай, талашпай сүйлөшүп алабыз. Андай жок да. Балким камера үчүн ошентип айтып коеюнбу? Сиздердин идеалдуу үй бүлө да ушундай деп атпаймынбы? Жок. Мен дайыма ушинтип айтам да, силер урушуу болобуз. Жок, биз так урушпайбыз да, ал эмне депчи. Болот, талаш тартыш болот. Анан бир пикирге келгенге аракет кылабыз. Анан бир нерсени биз колдонуп атабыз. Жана айтып атпаймынбы, биз керек болсо бала тарбиялоого байланыштуу китеп болсо, жакпаса да окуйм. Арасында бир маалымат болот бизге туура келген. Анан жакканын колдонобуз, жакпаганын колдонбойбуз. Анан кээ бир ата-энелер жана күлүп атпаймынбы, бирөөнү окуп алган, ошону колдоно берет да, 100%. Биз анализ кылып отуруп бир нерсени чечтик. Мисалы, кызымды апасы жазалайт. Мен кызым үчүн добрый полицейский. Баламды мен жазалайм. Ошондой болуш керек. Себеби баламды апасы урушпайт дагы. Мындай катуураак айтыш мүмкүн, бирок урушпа деп да айтам. Себеби мени апам такыр урушуп көргөн эмес. Такыр. Катуу да айткан эмес. Атам какыс кукус кылчу керек болсо. Анан ошол нерсени туура көрөм. Кыз балада да ошондой болуш керек деп ойлойм да. Кыз бала эч качан эркектен агасын да айтам, такыр чаппа деп. Өзүнүн жакындарынан, ошо эркектерден кагуу жесе жегендир, бирок кол көтөрбөш керек деп ойлойм да. Бул аябай маанилүү. Буну биз эле ойлоп тапкан жокпуз. Кээ бир бизден улуулардын да кеңештерин угабыз, биз мындай кылчубуз депчи. Анан бир педагогдордун үй бүлөсү, экөө тең педагог, эмгек сиңирген мугалимдер, сонун балдарды тарбиялап өстүргөн, балдары дагы илим менен алып урушуп жүргөн агалар. Анан ошолор ошентип айтышты эле да. Кыздардын апасы жазалайт, туура эмес кылса. Апаң айтам деп, мен кызыма да айтам. Балдарын атасы жазалайт депчи. Анан бул бизден эле ыкма эмес, эми ошо улуулардын жыйынтыгын көрүп алып, анан ошону колдонуп атабыз, башкаларга да сунуштайм. Сиз балдарыңызга дагы бир суроо болуп кетти. Сиз балдарыңызга кандай баалуулуктарды берип, ошону сиңирип, чоңойгондо ошол баалуулуктар менен көргүңүз келет? Баалуулуктарды деген жумуш кылганды билген адам болсо деп ойлойм да. Себеби биз мусулманбыз да. Анан мусулманчылыкта өзүнүн шарттары бар. 5 парызы бар мисалычы. Анан бир нерсени окуп калдым элем. Эч болбосо ошолордун баарын эми аткара албай жүрөбүз да бизчи. Жана ортодо эт менен челдин ортосундачы. Эч болбосо акырет үчүн аракет кылбасаң дагы, эч болбосо бул дүйнөнүн түйшүктөрү менен убара тарт дейт да. Эч болбосо. Себеби жумуш кылбаса башка жаман нерселерге кетет, жыргайт.
Ошондуктан эч болбосо бир жумуш кылганды билген, жумуш кылгандан эринбеген бала болсо деп ойлойм. Ошон үчүн сиз бала кезиңизде атаңыз менен оокат кылган сыяктуу эле сиз уулуңуз менен дагы үй иштерин жасайсызбы азыр деле? Ооба, сөзсүз. Жана айтып атпаймынбы, кичинекей жоопкерчиликтерди жүктөй бериш керек деп. Кыз балага энеси көбүрөөк жүктөйт. Эми кичинекей нерселерди берем, мисалы атайын жумуш кылып, мисалы коро шыпырып атсам, бир кичинекей бөлүгүн атайын тийбей коем, өзүң шыпыр тазала депчи. Жаман болуп калса дагы эми ал кеткенден кийин тазалашыбыз мүмкүн, бирок өзүң кыл депчи, такыр тийишпей. Анан менимче бул аябай жакшы нерсе болуш керек. Дагы бир атаны көрдүм элем, эми бирөөлөрдү да көрүп үйрөнүш керек да биз. Дагы бир атаны көрдүм элем, ошо эркек баласы менен, кыздары деле бар. Эркек баласы менен баланы өзүн, эркек бала жана айтып атпаймынбы, жоопкерчилик алганды билиш керек, чечим чыгарганды билиш керек депчи. Анан баласы кичине өспүрүм куракка жетип калыптыр. Кийим тандаса дагы жанына ээрчитип алат экен. Кайсын алайын депчи. Могу жакшыраак экен да, эми өзү билип турса деле, могу жакшыраак экен, сен айтып көрчү деп. Анын дагы ою бар экенин, анын дагы ою маанилүү экенин билиш керек да. Ошон үчүн колдон келишинче жаныма алып жүргөнгө аракет кылам. Ата-энелерчи бир нерсени ойлонуш керек экен да. Мен ошондой максат койгом. Мен деп айтпайын, эми бул аябай чоң айтылып кетет. Биздин үй бүлөбүз ушундай максат койгонбуз. Коомго пайда алып келбесе дагы зыян тийгизбеген балдарды өстүрсөк депчи. Анан баардык ата-энелер ушундай ойлонуп, балдарын тарбияласа деп тилемекмин. Кызыңыз сизге жакыныраак болуш керек да. Ооба. Же уулуңуз жакыныраак? Сизди талашышат дегеним, кыз деген атасына жакыныраак, анан меники, атам меники деген сыяктуу бир эмелер болот да. Ушуга бир сонун ыкма айтып берейинби? Кичирээк алданганга жарай турган балдары бар ата-энелерге сунуш. Бизде сурашат, когда будет папин день депчи, мамин день деп алмашабыз. Бир күн кечке чейин болбосо дагы, жок дегенде түштөн кийин сабактан эртерээк алып алыппы, кызым менен жалгыз өзү менен бир жакка барабыз. Кызым кафеге барганды жакшы көрөт. Кыздар ошондой болот окшойт, кофейняларды жакшы көрөт. Барып кооз тамагын берип алып, мындай кыялданып, өзү жакшы көргөн коктейлин алып, эки жакты карап, чыргап, бактылуу болот да. Анан менин байкаганым, ошол учурда бала ачылат. Айта албай жүргөн нерсесин айтат, эркелеп көрүп, эч ким жок. Аны менен гана болсоң айтат экен да. Балам менен көбүнчө ал сууну жакшы көрөт. Көлдө, көл жээкте жүргөндө өзүнчө сууга түшөбүз. Бишкекте жүргөндө аквапаркка барып, анан өзүн аябай чоң сезип алып, халат кийип алып, мындай алда отуруп, эки жакты карап, кыялданып, ата деп мындай эркектик сапаттар ойгонот да. Анан кээ бир айтпай жүргөндөрүн айтып, мектептеги жакшынакай кыздардан бери айтып, ошол учурда ачылат да. Анан ошон үчүн жаш балдары бар ата-энелерге ушул ыкманы колдонуп көрүүнү сунуштамакмын. Атайын аталар күнүн өткөрүп көрүш керек. Апасы апалар күнүн. Мисалы, келинчегим да айтып калат. Балам менен өзүнчө балам үчүн апалар күнү болуп калганда мындай такыр башкача ачылды, бир нерселерди айтып берди деп таң калып келет да. Анан экөөнү баягы сыр кылып айтат да, экөөбүз бири-бирибизге айтып күлүп калабыз. Бул ыкманы биз да колдонобуз. Аябай ушул биздин күн деп аталат. Биздин күн, бизде ата күн, апанын күнү. Биздин күндө өзүн ушунчалык жакшы алып жүрүшөт дейсиз. Баягы терс сапаттары, терс кылыктары такыр жок болуп, өзүн таптакыр мындай такыр башка баладай алып жүрөт, бактылуу. Эркек балдар мындай башкача болуп, мындай андай жок да. Башка сөздөрдү айтып, ошондой өзгөрүп. Сонун ыкма. Ооба, сонун ыкма. Чоң рахмат сизге. Сиздей ата милдетин аткара алган мырзалар көп болсун. Рахмат, сиз аябай мактап коюңуз. Чынында ошону мындай аң сезимдүү ала жүрүп, ошону колдонгону эле аз келгенсип көпчүлүктөр. Ооба, биздин үй бүлөбүз жакшы болсун деп жүрө бербей, сиз элге дагы таркатып, абдан чоң кызмат аткарып атасыз үй бүлөңүз менен. Сизге аманчылык каалайм. Ата менен долбоорунун алкагында болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.